Жолдош Кыргыз Республикасы Коргоо министри 2025-жылдын 12-июлунда балыкчы гарнизонунда Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Панфиловдун ысымын алып жүргөн Ленин, Кызыл Туу жана Суворов ордендери менен сыйланган легендарлуу 8-гвардиялык мото аткычтар дивизиясынын түзүлгөндүгүнүн 84 жылдыгы белгиленди. Майрамдык иш-чарага коргоо министри генерал-майор Руслан Мукамбетов жана Панфилов дивизиясынын өздүк курамы, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын жана коргоо министрлигинин борбордук аппараттарынын өкүлдөрү, Балыкчы шаарынын тургундары жана коноктору катышты. 23-жылдын аягында мына чечимге мамлекет жетекчилери мына чечимге келгенбиз. Бул аталышы бул 23-полктун аты өчпөсүн деп, бул бригада 23 Кызыл Туулук гвардиялык мото аткычтар бригадасы деп декабрь айында буйругу чыккан коргоо министринин. Андан бери иш-чаралар алып барып, көчүрмөнүн туусун даярдадык. Бүгүн ошол атайын эме жарым жыл мурун эле даяр болгон, анан мындай белгилүү бир күндөрдүн арасында тапшыралы деп чечим чыгарганбыз. Ошол бүгүн ошол аскери бөлүктүн түзүлгөн күнүнө арнап ошол кызыл туусун тапшыруу азем болгон. Салтанаттуу иш-чаранын биринчи бөлүгүндө 8-гвардиялык мото аткычтар дивизиясынын түзүлгөндүгүнүн 84 жылдыгынын урматына аскерлер салтанаттуу парадка басып, генерал-майор Руслан Мукамбетов кызматында ийгилик жараткан аскер кызматчыларын ведомстволук сыйлыктар менен сыйлады. Жолдош коргоо министри гвардиянын подполковник кезектеги аскердик наамды алууга келди. Ошондой эле коргоо министри Панфилов дивизиясынын 23-чү мото аткычтар бригадасына көчүрмөн тууну тапшырып, өз сөзүндө аскер кызматчыларын ата-бабалардын даңктуу салтын улап, куралдуу күчтөрдүн мыкты үлгүсү болууга чакырып, ак ниет кызматта ийгиликтерди каалады. Ата мекенге кызмат кылабыз. Бүгүн бизде чоң майрам Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө, анын ичинде биздин аскер бөлүк үчүн. Эмнеге дегенде, ошол легендардуу Панфилов дивизиясына койрок улаш келип келген 23-чү мото аткычтар бригадасы дагы чогуу биргеликте 84 жылдыгын түзүлгөндүгүнүн 84 жылдыгын белгилеп отурабыз. Ошого эле кош майрам болуп, биздин бригада биздин куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы президентибиз тарабынан көчүрмөн туу тапшырылып отурат. Көчүрмөн туу бул ар бир аскер бөлүктө жогоруда айтылып кеткендей, аскер бөлүктө иштеген өздүк курамдын эрдигин, даңкын, ошол аскер бөлүктүн түзүлгөндүгүн даңктап белгилеп турган бул атайын символикалык белгиси. Бүгүн мына 84 жыл деп, ошо 1941-жылдан баштап тарыхы барып такалат. 1941-жылдан бери түзүлүп, ошол 23-чү бригаданын эң баш жакы жагы баардык ушул согуш талаасын өтүп, анан акыры ошо Орто Азиянын аймагына келип, ошо Кыргызстандын Балык шаарына жайгашып калган аскер бөлүк. Мына бүгүн 84 жыл болду. Учурдан пайдаланып, мен өзүмдүн бригаданын өздүк курамын, деги эле Панфилов дивизиясынын өздүк курамын куралдаштарымды бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Митингдин соңунда коноктор заманбап аскердик техника жана курал жарактар менен таанышып, Панфилов атындагы тарых музейинин көчмө көргөзмөсүн көрүштү. Гвардиялык мото аткычтар дивизиясынын 84 жылдыгына жана ошондой эле аскер бөлүгүнүн түзүлгөн күнүнө арналган кечебизге кош келипсиздер. Майрамдык иш-чара Борбордук армия үйүнүн чыгармачыл тобу тарабынан даярдалган чоң концерттик программа менен жыйынтыкталды. Мото аткычтар аскерлери кургактагы аскерлердин бир түрү. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин өнүккөн өлкөлөрдө жөө аскерлер техникалашкан транспорт, брондолгон согуш машиналары жана жаңы курал жарактар менен жабдылган. Натыйжада алардын жүрүү ылдамдыгы, сокку уруу мүмкүнчүлүгү өскөн. 1957 жылы СССР куралдуу күчтөрүндөгү аткыч жана механикалашкан дивизия
дивизиялар мото ачкычтар дивизиясына айланган. Мото аткычтар аскерлери деген ат 1963-жылы пайда болгон. Мото аткычтар аскерлери мото аткычтар бөлүктөрүнөн жана бирикмелеринен турат. Алардын курамына артиллерия, танк, байланыш, инженердик жана башкалар атайын аскер бөлүктөрү кирет. Данияр Жаркынбаев, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ.